Достор, ассаламу алейкум. Орус мамлекетинде жүрөбүз. 800 баш уй кармаган чоң чарбага келдик. 4 түр асыл тукум мал кармайт экен. Бирөө шарале. Экинчи түрү болсо ушул аңгус, таза аңгустар. Америкадан келген генетикасы менен аңгустар экен. Андан тышкары калмыцкий. Герефорд товарный бар экен. Герефорд андай дагы эт багытындагы аракындашкан мал экен. Бирок ушул көргөн жайында бул аңгустардын жүргөн жери 350 гектар экен. Орулган. Бардыгында жасалып барып тургандар. Азыр буякта бир азыр кетип барат. Бу ар кайсы жерде. Өзгөчөлүгү ушул аңгустарды өзүнчө багат экен. Калмык тукумун өзүнчө багат экен. Шаралелерди өзүнчө тартып койду. Аларды да өзүнчө багат экен. Товар деп атпайлы, эт багат. Өзүнчө багат. Тукумун аңгустар жасалган. Бияка көргөнү ушулар келишим түзгөн атабыз. Январь айында келишим түзөбүз. Азыр силерге тартып анан бир өзгөчөлүгү кышы жай ушул жайытта экен булардыкы. Кышкыга тиги токойдун ичине алып коюшат экен, баягы шамалынан далдорок болсун депчи. Кышы жайы жем бербей багышат экен. Экономикалык жагынан дагы өтө пайда алып келе турган мал. Жайыт бар, чыгым аз. 800 баш уйдан ушул бир 95 баш жазында туйт экен, ошондон бир 85-87% төл алышат экен да. Ошол төлдүн 50%-ын эркекте эсептейт экен, ошо 50%-ын булар бир жыл мурун эле келишим кылып сатып жүрүшөт экен. Ошону мен сөйлөшүп атабыз, Кудай буйрса Кыргызстанга алып барабыз буларды дагы.